Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев шаардагы базарларга барып, азык-түлүк жана күнүмдүк керектелүүчү товарларды сатуучу соода түйүндөрүнүн иши менен таанышты. Мухаммедкалый Абылгазиев сатыктагы товарлардын ассортиментин көрүп, сатуучулар жана кардарлар менен баарлашты. Премьер-министр бүгүнкү күндө өлкөдө азык-түлүк жана башка күнүмдүк керектелүүчү товарлар жетиштүү көлөмдө экенин билдирди. Мен көрөйүн деп келдим, эмне болот атаңар? Паника башталды го. Ошондо паника кетпейле. Согушганда да мындай болгон эмес. Бул уят нерсе. Жаштар. Анан Казакстанда чегара жабылып калыптыр, анан ун келбей калыптыр дегендер чыгарат. Андай эмес. Мен кечээ мынакей Казакстан премьер-министри менен сүйлөштүк. Чегара ачык болот. Товар кирет, кадимкидей эле. Анан бизде негизи ун маселеси Казакстандан келет да, Россиядан келет. Ал жөнү паникада келдик кичи. Паника берилбегиле, досторго, туугандарга айткыла. Ушундай заманда продукт калбайбыз. Бизнес деген жеткирет. Биз азыр унду өзүбүз мамиле кымбаттаганын азыр каратып атабыз. Мына азыр мен бир базарга барып келсем, бир мешок унга 300 сом кошуп коюшту. Ошонун баарын текшертебиз азыр. Анан ун калбай калды. Ушул заманда кантип ун калбай калат? Өкмөт башчы мамлекеттик органдар базарлардагы бааларга мониторинг жүргүзүп жатканын, кызыкчылыгын көздөп чекене наркты негизсиз көтөргөндөргө карата катуу чара көрүлүп жатканын айтты. Кыргыз өкмөтү коронавирустун кирүүсүнүн жана жайылышынын алдын алуу боюнча гана эмес, экономикалык туруктуулукту сактоо багытында дагы иштерди жүргүздү жана жүргүзө бермекчи. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов чукул кеңешмеде айтты. Муну менен бирге биринчи вице-премьер-министр белгилегендей, өлкө боюнча айыл чарба продукциялары жана азык-түлүк жетиштүү. Азык-түлүк товарларынын негизги бөлүгү Казакстандан ташылып келинет. Буудай, un жана башка азык-түлүк товарларын ташуу үзгүлтүккө учураган жок, деди Кубатбек Боронов. Un жетишерлик көлөмдө бар. Буудай да жетишерлик көлөмдө бар. Мел комбинаттар, биякта un комбинаттар иштешкенде алар кийинки айга эле чоң запас алып калышпайт, кийинки айга эле запас берип, заказ берип, анан ошо келгенде иштетип, анан термендер иштеп турат да. Анан бирок тилекке каршы мореке акыркы кырдаал ушундай болуп кетти. Искусственный ажиотаж жанагы алып сатарлар деп коебузбу, крупный оптовиктер ошолор жаратып атат окшойт деп ойлоп атам. Анткени заводдун өзүндө андай эч кандай баа көтөрүлгөн же un жетпей калган нерсе жок да. Мына өзүңөр көрүп тургандай биздин кампада un толо эле да. Негизичи тегермен иштеп атат. Тегерменден чыккан un бияка түшөт, бияктан акырынан сатылып эле кетип атат. Болгон нерсеси ошо акыркы кийинки жумада ундун сатылган объему аябай көбөйүп кетти да. Биз бирок чектөө киргизген жокпуз. Ким канча алам десе эле алып атышат. Республикалык штаб түнкү клубтар, кинотеатрлар, компьютердик оюн клубтары, тамактануучу жайлар жана соода көңүл ачуучу борборлордогу балдар үчүн оюн аянтчаларын жабуу чечимин чыгарды. Муну менен катар менчиктүүлүгүнө карабастан соода кызмат көрсөтүү, коомдук тамактануу чөйрөлөрүндө ишмердүүлүк жүргүзгөн физикалык жана юридикалык жактар убактылуу чектөө алынганга чейин массалык иш-чараларды өткөрүүдөн, ага катышуудан кармануу, ошондой эле кызматкерлерди келгендерди дезинфекциялоо каражаттары менен камсыз кылуу менен санитайзерлерди, имараттагы залдарды жана абаны тазалоочу жабдыктарды орнотуу керек. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова ар бир жаран кырдаалдын олуттуулугун түшүнүп, медицина кызматкерлеринин сунуштарын эске алып, профилактикалык чараларды кармануусу шарт. Өздүк гигиенаны сактап, бул тууралуу балдарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керектигин белгиледи. Калк үчүн социалдык маанидеги азык-түлүктүн экономикалык жактан жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында ички рыноктогу бааларга убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизилди. Тиешелүү токтомго премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Мамлекеттик жөнгө салуу un, нан, сүт, сумай, каймак, шекер, күрүч, макарон, тоок жумурткасы жана картошканын наркына тийиштүү. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өлкө аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзгөн авиакомпаниялардын өкүлдөрү менен жолугушту. Анда буга чейин Манас эл аралык аэропортунун өткөрмө пункттарында тиешелүү кызматтарынын текшерүү чараларды жүргүзүүсү менен таанышуунун жыйынтыгында аныкталган маселелер талкууланды. Башка өлкөдөн келген жарандарды текшерүүдө бардык шарттарды түзүүгө тийишпиз. Бул үчүн ар бир авиакомпания өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Алсак учак ичинде жүргүнчүлөрдү медициналык текшерүү, анкеталарды толтуруу боюнча тутумдуу иштерди жүргүзүү зарыл, деди Кубатбек Боронов.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коронавируска байланыштуу жагдайдагы экономикалык жоготууларды эсептөө жана бизнести колдоонун механизмдерин иштеп чыгууну тапшырды. Өкмөт башчынын ою боюнча кризиске каршы иш-чараларды иштеп чыгуу менен катар эле мамлекет атамекендик чакан жана орто бизнеске азыркы реалдуулукту эске алуу менен натыйжалуу колдоо механизмдерин сунушташы керек. Өзбекстан боюнча чектөөлөр кайсы келди? Авиа, автожолдор толугу менен жабылып атат. Эң башкысы биз сүйлөштүк. Бизнес чөйрөнүн, товарлардын кыймыл аракетин, экспорт, импорт жагына эч кандай тоскоолдук болбойт. Казакстан менен эч кандай коркунучтар жок бизнес чөйрөсүндө. Чек арада транзит боюнча башка мамлекетте, мисалы Россиядан келаткан жүктөр боюнча эч кандай тоскоолдук болбойт. Биздин Кыргызстанга келаткан жүктөр боюнча муну дагы биздин тиешелүү кызмат Санжар Туржукожоев сиз баш болуп көзөмөлдөшүңөр керек мында. Медициналык бет каптарды жеткиргендер жана импорттогондор кошумча нарк салыгын төлөөдөн бошотулду. Тийиштүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Бул чечим калкты медициналык багыттагы буюмдар менен камсыз кылуу максатында кабыл алынды. Бирлиги кетсек, бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму буга чейин дүйнөдөгү коронавирустун пандемиясын жарыялаган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун калк үчүн жаңы коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу негизги сунуштарынын бири милдеттүү түрдө медициналык бет кап тагынуу болуп саналат. Коронавирустун коркунучуна байланыштуу чет мамлекеттерден келген кыргызстандыктар 2 категорияга бөлүндү. Өлкөлөрдүн тизмеси дүйнөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу өзгөрүшү мүмкүн. Чет өлкөлөрдөн келген бардык жарандар чек арачылардын, чек арадагы санитардык карантиндик пункттардагы адистердин жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин көрсөтмөлөрүн так аткарууга тийиш. Сурамжылоодон, медициналык кароодон, обсервациядан өтүүдөн баш тарткандар жана үй карантининин талаптарын аткарбагандарга Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чара көрүлөт. Анткени ошол адам өлкө калкынын ден соолугуна коркунуч алып келиши ыктымал. Биринчи категорияга төмөнкү өлкөлөр кирет. Кытай, Италия, Иран, Испания, Корея, Германия, Франция, АКШ, Швейцария, Улуу Британия, Нидерланды, Норвегия, Австрия, Швеция, Бельгия, Дания. Ошентип биринчи категориядагы өлкөлөрдөн, анын ичинде транзит менен келген кыргызстандыктар атайын жайда 14 күндүк обсервациядан өтүүгө тийиш. Бул категорияга Кыргыз Республикасынын бардык жарандары, ID карталардын жалпы жарандык, кызматтык жана дипломатиялык паспорттардын ээлери кирет. Казакстан менен Өзбекстандын чек арасынан жүк ташуучу унаалар Кыргызстанга тоскоолдуксуз өтүүдө. Бул тууралуу коронавирус инфекциясынын өлкөнүн экономикалык абалына тийгизген таасиринин кесепеттерин азайтууга багытталган иш-чараларды жүзөгө ашыруу боюнча республикалык штабтын кезектеги жыйынында айтылды. Кыргызстандын аймагына кирүүгө жана Өзбекстандын чек арасы менен эч кандай маселе жок. Муну менен катар Эркин Асрандиев жүк ташуунун трафиги тоскоолдуксуз болушу үчүн кошуна өлкөлөрдүн позициясы бир болуш керектигин айтты. Биз бардык жоопкерчиликти түшүнүү, тартипти жана өздүк гигиенаны сактоо менен гана коронавирус инфекциясын жеңе алабыз. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коронавирус инфекциясына байланыштуу кырдаал боюнча өткөрүлгөн кеңешмеде билдирди. Бул оору менен күрөшүүнү өзүнүн баштан өткөргөн мамлекеттер жана ошол мамлекеттеги адистер айтып атат. Бир гана жолу бар, бул биринчиден тартип. Ал тартипти кандай кылып сактайбыз? Саламаттык сактоо министрлиги кандай процедуралар иштеп чыкса, тартиптерди иштеп чыкса, ошону сакташыбыз керек. Үй бүлөнүн мүчөлөрүнө, өзгөчө балдарга ошол айтылган алгоритмди, тартипти жеткирип, ошону так аткарышыбыз керек. Бул оору менен жалпы күрөшүшүбүз керек бардыгыбыз. Өкмөт башчы министрлер кабинетинин алдында турган милдеттерге да токтолду. Азыр эми азык-түлүктөр боюнча бизде проблема болбош керек. Мына жакында билесиздер, өткөн ишемби күнү бааларды көтөрүп, ундун баасын жана башка товарлардын бааларын көтөрүп, 50%га чейин көтөргөн убактар болду. Азыр болсо эми биз мыйзамга ылайык монополияга каршы кызматыбыз өзүнүн чарасын көрүп атат. Өкмөт чечимин чыгарып бердик. Ошол чарага ылайык биз күнүмдүк керектелүүчү элдин күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүк продукцияларына баалардын баарын мамлекеттик тескөө боюнча ошо бааларды тез кымбаттап кетүү жолуна жол бербей, бирдей кармап туруу боюнча биз аз чараларды көрдүк. Эгерде көтөрүп аткан болсо, мыйзамга жараша аларды ордуна келтиришибиз керек. Мыйзамга жараша эч кандай
мондай кыйынчылык түшүп атса, бир жагынан оору, экинчи жагынан экономикалык кризисте көрүнүштөр келип атса, ошондон пайда көрөм деген жарандарга каршы турушубуз керекпиз. Чек ара аркылуу жүк ташуу кадимки режимде ишке ашырылууда. Премьер Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин жана Кыргызстандын премьер-министри Аскар Мамин менен 2 рет сүйлөштү. Анда тараптар маселелер боюнча бир пикирге келишти. Чек араларыбыз жабык болгон шартта да жүк ташуу үчүн чектөөлөр болбошу керек. Ишкерлерди колдоонун маанилүү экендигин өзгөчө белгилеп кетким келет. Ата мекендик бизнеске учурдагы шарттарды эске алуу менен колдоо көрсөтүүнүн таасирдүү механизмдерин сунуштоо кажет. Жыл башынан бери бюджетке 2,5 миллиард сомдон ашык салык түшпөй калды. Бирок бул калкыбыздын саламаттыгына салыштырмалуу эч нерсеге татыбайт. Биз бул нерседен өтүшүбүз керек. Өкмөт жарандардын алдында өзүнө алган бардык социалдык милдеттемелерин толук көлөмдө аткарат, деди Мухаммедкулай Абылгазиев. Бизде азыр азык-түлүк магазиндер, дары-дармек сатуучу аптекалар, бизнес жүрүп аткан базарлар иштейт. Бирок ошентсе да биз жанагыдай сан обработка деп коебу, ошонун баарын жасап, өзүбүз көзөмөлдөп турушубуз керек. Бизнес иштейт, ал эми жанагыдай эл көп чогулган жерлерге чектөө кирет. Муну дагы силер баарына жеткирет деп ойлоймун. Премьер-министр күндөп-түндөп нөөмөттө турган медицина, чек ара кызматкерлеринин жана башка кызматтардын адистеринин ишин өзгөчө баса белгиледи. Өзгөчө дарыгерлерибизге ыраазычылык. Чек арада турган кызматкерлери ыраазычылык билдиришибиз керек, буларды колдошубуз керек. Азыр ар бир кирген жаранды текшериш, бир күндө мисалы үчүн 1000 деген жаран келет, ошонун эле температурасын текшериш үчүн эле канча күч керек. Алар оорулуу эмес, ошого психологиялык өз даярдык керек. Азыр мынакей бизге жанагы оорулуулар менен иштеш үчүн иштеген дарыгерлер азыр үй бүлөсүнө барганга болбойт деп атышат, туурабы? Мына ушундай шарттар бар, ошон үчүн биз бардыгыбыз тең дарыгерлерибизди, медиктерибизди колдошубуз керек. Бул коомдук деңгээлде дагы, психологиялык жактан да, материалдык жактан дагы колдоп, мына азыр бардыгыбыз тең тагдырыбыз медиктердин өзүнүн даярдыгына, алардын кылган кызматына абдан көз карандыбыз. Мен ойлойм биздин медиктер ошондой деңгээлде, жогорку деңгээлде кызмат кылып, бул илдеттен бизди арылтат деп. Өкмөт өлкөнүн 7 облусундагы жергиликтүү бийлик органдары коронавирустун чыккандыгына байланыштуу күнү-түнү иштөө режимине өттү. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун жетекчилиги алдында өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана райондук администрация башчыларынын катышуусунда республикалык штабтын кеңейтилген селектордук жыйыны болду. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов белгилегендей, инфекциянын таралышына жол бербөө максатында коомдук тартипти көзөмөлдөө жана калк менен жерлерде сапаттуу кеңири маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Кубатбек Боронов ошондой эле азык-түлүк коопсуздугу боюнча калктын тынчсыздануусуна негиз жок экендигин баса белгиледи. Биздин өлкөдө тамак аш жана күнүмдүк керектелүүчү товарлардын запасы жетиштүү. Тармактык мамлекеттик кызматтар жана жергиликтүү бийлик органдары өлкөнүн бардык базарларындагы жана соода аянттарындагы бааларды көзөмөлдөп турушат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бардык кызматтары, граждан коргоонун бардык кызматтары жогорку деңгээлдеги даярдыктагы кызматка өткөрүлдү. Бардык органдардын иши бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар тартибин иштөөгө өткөрүлүп жатат. Айрыкча башкаруу органдардын күчтөрү жана каражаттары жогорку деңгээлдеги өз учурундагы даярдык режиминде иштөөсү керек. Өлкөдөгү кырдаал Кыргыз Республикасы президентинин жеке көзөмөлүндө турат. Жалал Абад облусунун Сузак районунда өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Жарандардын коопсуздугу үчүн бардык зарыл чаралар көрүлдү. Коомдук тартипти сактоо өзгөчө маанилүү мамлекеттик жана стратегиялык объекттерди, ошондой эле калктын жашоо турмушун камсыздаган жайларды коргоону жана унаалардын ишин көзөмөлдөөнү күчөттү. Эл массалык көп чогула турган объекттердин ишмердүүлүгүн токтотту. Сузак районунун аймагына кирүүнү, ошондой эле районго кирүүгө райондук штабтын мүчөлөрүнөн тышкары унаалардын бардык түрлөрүнө чектөө сыяктуу чаралар киргизилди. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров Сузак районундагы коомдук саясий кырдаал менен таанышып, бир катар чектөөлөр киргизилген айылдарга барды. Мындан тышкары вице-премьер-министрдин жетекчилиги алдында облустук штабтын жыйыны өттү. Облустук түзүмдүк мамлекеттик органдардын жетекчилери жасалып жаткан иштер боюнча отчет беришти. Жыйындын жыйынтыгында калктын саламаттыгын сактоо боюнча бир катар тапшырмалар коюлду. Коронавирустун мындан ары жайылышына жол бербөө боюнча жалпы кырдаал мамлекет башчынын өзгөчө көзөмөлүндө.
өкмөт көзөмөлдөп жатат. Калктын дүрбөлөңгө түшүүсүнө негиз жок. Эң башкысы саламаттыкты сактоо министрлигинин, республикалык штабтын сунуштамаларын жана талаптарын так кармануу, өздүк гигиена эрежелерин сактоо жана адамдар көп жыйналган жерлерге барбоо, коронавируска байланыштуу кырдаалга тийиштүү калк арасында келип чыккан суроолор боюнча өлкөнүн бардык райондорундагы кыргызстандыктар 112 түз байланыш номерине чала алышат. Ошондой эле райондук мамлекеттик администрациялардын алдында түз байланыштар иштеп жатат. Чет элдиктердин Кыргызстанга кирүүсүнө чектөө киргизилди, бирок өзүбүздүн жарандар эч тоскоолдуксуз өлкөгө кире берет. Учак менен өлкөгө келип жаткандарды кароо, өткөрүү ишин биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов текшерди. Учактан түшкөнгө чейин ар бири текшерүүдөн өтөт. Анан кайра аэропорттун имаратынын оозгу залынан кайра текшерилет. Дал ушул жерден түз же транзит менен келгени аныкталат. Эки сыйра текшеребиз да, бирөө тепловизор, а бирөө болсо контактный термометр деп коет, ошо менен текшеребиз. Бул жактан келгендер жалпы журттун ден соолугу, мамлекеттин коопсуздугу үчүн алдабай так айтуусу керек. Анткени республикалык штабтын чечими менен эпидемиологиялык кырдаал жакшы эмес өлкөлөрдөн келгендер карантинге алынышы керек. Элдин топтолуусун алдын алуу жана текшерүү шарттарын жакшыртуу үчүн кошумча өткөрмө жай ачуу маселеси боюнча иш жүрүп жатат. Келген жүргүнчүлөрдүн условиясын, шарттарын жакшыртуу боюнча маселелер көтөрүлүп, ошол экинчи залды дагы ачып, элдердин өтүү, медициналык осмотрдон өтүү, анан кийин аларды тиешелүүнө жараша бөлүштүрүү категорияга. Биринчи категориясы обсервацияга жаткыруу, ким биринчи категорияга туура келсе, ким үйүндө баягы үйдөгү кароодо боло тургандарды үйүнө жөнөтүү, алардын багаждарын алып берүү маселелеринин баардыгы бул жерде азыр уюштурулуп атат. Муну менен катар биринчи вице-премьер-министр обсервациялык жайдын иши менен таанышты. Карантинге алынган аймакты саламаттык сактоо, өзгөчө кырдаалдар жана ички иштер министрликтеринин кызматкерлери тейлейт. Буларга күнүнө 3 жал тамак, жаткан жерин күнүгө эртең менен кечинде дезинфекция кылат биздин сотрудниктер, Минздравдын кызматкерлери менен чогуу, например, завтрактан кийин, обедтен кийин, ужиндан кийин бүт ич бүткөндөрдүн баарын сыртка чыгып утилизация кылып атабыз. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов карантинге алынган аймакты тейлей турган кызматкерлер коопсуздук чараларын катуу сакташы керектигин эскертип, аларды коргоочу кийимдер жана атайын каражаттар менен жетиштүү көлөмдө камсыз кылуу боюнча тапшырма берди. Кандай гана кыйынчылыктарга туш болсок да, биз бул илдетти жеңип чыгышыбыз керек. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өлкө аймагына коронавирустук инфекциянын жайылышына жол бербөө боюнча кезексиз өткөн кеңешмеде билдирди. Ал ошондой эле коронавирустун жайылышына каршы иш-чараларга финансы ресурстары үнөмдөлбөрүн белгиледи. Абылгазиев коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу экономикалык жоготууларды эсептеп, түзүлгөн кырдаалда бизнести колдоо механизмдерин иштеп чыгууну тапшырды. Бардыңар өзүңөрдүн колуңардан келе турган билген, көргөн, тажрыйбанын баарын колдонуп, бул илдет менен күрөшүшүбүз керек. Бул жерде карап, байкоочу болуп турганын кереги жок бизге. Биз адамдардын тизмесин тактап, ошол адамдар канча киши менен контакт кылган, аларды ким менен учурашкан, ким менен байланышкан, жуктуу, жуккан жокмун тастыкташ үчүн жанагыдай четкий алгоритм керек. Милициянын күчү абдан көп керек. Биз айткан, биз жазган, биз кабыл алган чечимдерге баш ийгендей кылышыбыз керек.